Кыргызстанда коронавирустан дагы 2 адам айыкты. Бул тууралуу 2 апрелде коронавируска каршы республикалык штаб кабарлады. Штабтын билдирүүсүндө Ала Бука районунда 2 адам COVID-19 айыкты. 1 аял жана 1 эркек ооруканадан чыгарылды. Буга чейин Жалал Абадда 3 бейтап айыгып чыккан. Бирок ошол эле учурда 2 апрелде саат 9:00 карата Кыргызстанда COVID-19 вирусу дагы 5 кишиден табылды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин коронавирустун алдын алуу штабынын жетекчисинин орун басары Касымбек Мамбетов билдирди. Алардын экөө Ноокат районунда, бирөө Ош шаарында, экөө Баткенден Кызыл Кыя шаарында катталган. Ошентип Кыргызстанда бул илдетке чалдыккандардын саны 116 киши болду. Кыргызстанда коронавирус жуктурган адамдардын 5-өөнүн абалы оорлошуп реанимацияда жатат. Бул туурасында Саламаттыкты сактоо министрлигинин штаб жетекчисинин орун басары Касымбек Мамбетов брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө 2 адам өтө оор абалда өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппаратка кошулган. Ал эми аймактар боюнча алганда Ноокат райондук ооруканасында 2, Ош облустук клиникалык ооруканасында 2, Жалал Абад облустук ооруканасында 1 жатат. Парламент өкмөт тарабынан вице-премьер-министр кызматына көрсөтүлгөн жогорку кеңештин депутаты Аида Исмаилованын талапкерлигин жактырды. Анын талапкерлигин добуш берүүгө катышкан 91 депутаттын баары колдоду. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Аида Исмаилованын талапкерлигин колдогон жогорку кеңешке ыраазычылык билдирди. Ошондой эле талкууда айтылган маселелерди чечүү үчүн биргеликте аракеттене турганын белгиледи. Мурунку вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова өз арызынын негизинде кече 1 апрелде кызматын тапшырган. Ал эми Саламаттыкты сактоо министри кызматына Сабиржан Абдикаримовдун талапкерлигин да парламенттик коалиция көпчүлүк жактырды. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өз каалоосу менен Саламаттыкты сактоо министри кызматын тапшырган Космосбек Чолпонбаевдин ордуна республикалык карантиндик жана жугуштуу оорулар борборунун жетекчиси катары иштеген, тажрыйбасын эске алуу менен коронавирус илдетинин глобалдык коркунучунун шартында саламаттыкты сактоо тармагындагы маселелерди чече аларына ишеним артып, Сабиржан Абдикаримовдун талапкерлигин сунуштап жатканын билдирген.